бажы төлөмдөрү боюнча болжолдуу көрсөткүчтөр жөнүндө сөз бажы төлөмдөр башкармалыгынын начальниги Замир Узакович Ниязалиевке берилет. Андан кийин тең баяндамачысына бажы органдарынын начальниктери даяр болуп турсаңыздар, түзүмдүк кичи бөлүктөрдүн жетекчилери дагы жарыш сөзгө активдүү катышууңуздарды суранам. В целом у нас прогноз был 30 миллионов, фактически собрали 27 143, исполнение составило 90,5%, отклонение у нас идет 2 миллиона 856,6 миллиона сумма. Практически у нас получается все таможни у нас на прогнозные показатели по сопровождению у нас не вышли. В целом за 2014 год у нас внешний торговый оборот у нас составил, здесь вот сравнительно идет у нас 2013 годом, это у нас в тысячах тоннах идет и $1 миллион. 2014 год у нас внешний торговый оборот у нас составил 9 миллиардов 780 тысяч тонн, $1 миллион получается 7 миллиардов 361 миллион долларов. Отклонение получается с 2013 годом у нас в весовом 99,9, в долларах 95,2%. Экспорт у нас 2014 год составил 1 миллион 882 тонн, в $1 миллион 1 миллиард 640 миллион и 6 миллион долларов. Темп просто получается у нас в весовом 96,8, в стоимостном в долларах 93,3. Импорт у нас 2014 год у нас 7 миллионов 897 тысяч тонн составило, в долларах 5 миллиардов 728. Здесь вот хотелось бы отметить, что у нас прогнозный показатель на 2014 год у нас импорт у нас 6 миллиардов 300. То есть, как вы видите, у нас на прогнозный показатель 2014 год мы не вышли. Здесь хотел представить вам структуру импорта за 2014 год. Здесь идет общий показатель, общий импорт. Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик бажы кызматында 2014 жылдын 4 кварталына жана жалпы эле 2014 жылга карата бүгүн ошо коллегиялык отурум өткөрүп жатабыз, жыйынтыгын чыгарып атабыз 2014 жылдын. 2014 жылы бажы кызматынын алдына коюлган баягы бюджет эң негизги милдети болуп эсептелген бул баягы казынага каражат таптоо боюнча биз былтыркы жылы ийгилигибиз абдан жакшы болду. Биздин алдыбызга 42 миллиард 100 миллион сом өлчөмүндө божомол коюлган. Биз ал божомолдон дагы ашып былтыр 2014 жылы 42 миллиард 600 миллион сом өлчөмүндө жыйнадык. Бул деген 500 миллион сомго ашыгы менен аткардык дегенди билдирет да. Ал эми бажы биримдиги боюнча биз бүгүнкү күндө аябай активдүү иштерди жүргүзүп атабыз. Өткөндө өзүңүздөргө маалым премьер-министр Жомарт Кайпович менен бирдикте Торгарт өткөрмө пунктуна барып дагы ошол жерден баягы сырткы жыйын өткөрдүк. Ал жерде биз ошо бажы биримдигине киргенде кандай тартипте иштешибиз керек, кандай жаңы заманбап технологиялар болуш керек, жана өткөрмө пункту ошол бүгүнкү күнүн талабына кандай ылайык шартта курулуш керек деген чоң маселелерди талкууладык. Ошол жерден Жомарт Кайпович бардык министрликтердин өкүлдөрү катышып турган, алардын бардыгына ким эмне иш кылыш керегин, кандай тартипте иш алып барыш керек экендигин ошол иш пландарына киргизип тапшырмалар берилди.